Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен мен сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан чоң кубанычтамын. Өзүңүздөр билгендей, биздин кичинекей кыргыз кызыбыз Айтурган Жолдошбекова Пан Ги Мун катышкан иш-чарага катышып келди. Ал жерде бир гана Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзүндөгү кыздардын үнүн эл аралык коомчулукка жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугубузга албетте бул биз үчүн аябагандай чоң сыймык. Бул биздин ийгилигибиз Улуттук кыздар федерациясынын көптөгөн жылдар бою кажыбас эмгектеринин натыйжасында келгендиги талашсыз. Айтурган Жолдошбекова Чүй облусунун ушул Ысык Ата районундагы Алыбаев мектебинин 11-классынын эң мыкты окуучусу. Бирден бир сабактарын жалаң 5 деген баада окуйт. Ошондой эле үйдөгү үй тиричилигиндеги айылдагы ата энесине аябагандай чоң жардам берет. Андан сырткары Улуттук кыздар федерациясы анда эмесе ала тообуздан сырткары Нью-Йорк шаарына барып бүткүл Айтурган Жолдошбекова менен таанышыңыз. 2001-жылдан башталат. Ал жылдары биз официалдуу түрдө эмес, коомчулукка аябагандай жакшы жардамдарды көргөзгөнбүз. Ошондой эле биз официалдуу түрдө 2013-жылы жазылып, катталып, мына ишибизди улантып келатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй биздин ийгиликтерибиз аябагандай эле чоң сыймыктарга татып атабыз. Сиздин ишиңиз, ийгилигиңиз конкреттүү түрдө эмне да булар? Кандай иш алып барасыздар? Биздин өзүңүздөр аты айтып тургандай эле Кыздар Федерациясы 18 жашка чейинки кыздардын укуктарын жана аларды зордук, зомбулуктан коргоо максатында түзүлгөн. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, мына ушул заманда, ушул күндө биздин айрыкча айыл жерлеринде кыздарыбыздын зомбулукка кабылып жаткандыгы, ошонун сыңарында эле кыздарыбыз жакындарынан, мектептен, үй бүлөсүндө, жада калса өзү ата энесинен, апасынан, атасынан, чоң атасынан, чоң энесинен, жакын туугандарынан зомбулук көрүп, алардан запа чегип, андан сырткары укуктары корголбостон эч кандай дарексиз жоголуп кетип аткандары бизде аябагандай чоң түйшүккө салып атат. Жана өзүңүздөр билесиздер, эң көйгөйү өзүнүн атасынан, өзүнүн чоң атасынан жыныстык зомбулук көргөндө бул аябагандай запкы жеген, мен үчүн аябагандай Өткөндө кайсыл өлкөлөрдүн аябагандай көп биздин организацияда көп адамдар мүчө боло алат. Ушул учурда азыр 4 областта тең мүчөлөрүбүз бар. Алар Чүй обласы, Жалал Абад обласы, Талас обласы жана Ош областында. Жакында эле биздин улуттук форум болуп өттү. Ушул Чүй областынын Алыбаев мектебинде бардык мектептерден, ушу 4 областтардан окуучу кыздар, мугалимдер, ата энелер келип катышып, ушул кыздарга багытталган зордук, зомбулуктун жана кыздардын укуктарын коргоо багытындагы маселени чечүүгө катышып кетишти. Жана алдыга азыр 5 жылдык план коюп атабыз. Мына ушундай ушул көйгөйлөрдү кантип чечсек деп. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз элинде сөз бар: ата акыл сөз айтса, датка болот кыз бала. Эли барктап бааласа, датка болот кыз бала дейт. Ошондуктан биздин кыздарыбыздын ден соолугу жакшы болсо, демек биздин кыргыздын урпактарыбыз, келечек урпактарыбыз аябагандай генибиз дагы аябагандай жакшы болот. Баатыр Манастын урпактары болушубуз үчүн биздин кыздарыбыз өздөрү акылдуу болуш керек, өздөрү билимдүү болуш керек. Демек, 2 жылдан бери аябагандай көп иштерди иштеп келип атабыз деп атпаймынбы? Мына бул фондуга, биздин фонду бүткүл улуттук уюмунан, ушул Трас фондуну, аялдарды жана кыздарды коргоо багытындагы Трас фондунан эң уникалдуу, дүйнө жүзү боюнча эң уникалдуу проект деп, биздин алгачкы эле проектибиз бул. Биздин проектинде колдошуп, мына иштеп келатабыз. Азыр алгачкы проектибиз ушул. Зомбулукка тренерлерибиз азыр ушул учурда окуучу кыздар балдарыбыз 24 тренерибиз бар. Бул жакта Чүй областында Алыбаев мектебинде тренерлерибиз, ошондой эле Жалал Абад областындагы Алымкулов мектепте Диана, Наргиза сыяктуу аябагандай көп кыздарыбыз, балдарыбыз, тренерлерибиз, мүчөлөрүбүз бар. Бизде азыр мүчөлөрүбүз Үлгү коомдук бирикмеси жана Шазет коомдук бирикмеси, ал тажрыйбалары бар. Биз алардан аябагандай, алардын астында эле, көзүндө эле чоңоюп келгенбиз. Алардан аябагандай көп жардамдарды сурайбыз. Ага эжекелерибиз бизге салым кошот. Дегенде зомбулук көргөн кыздар албетте өздөрүн ачып, мен момундай зомбулукка кабылдым, же болбосо ал деги эле зомбулукпу
дегенге өзү деле жооп бере албайт. Анын үстүнө биз ал кызга дагы үстүнө ого бетер биз зомбулук көрсөтүп албайлы деген өзүбүздө коркунуч бар. Биринчи биз өзүбүздү дайынданышыбыз керек. Биз азыр ушул учурда укук деген эмне? Кыздардын укуктары деген эмне? Кандай укуктары бар кыздардын? Мына ошол багытында жөнөкөй эле зомбулук деген бул үйдөгү психикалык, зомбулук десе биз ойлойбуз да жыныстык же болбосо мындай деп. Зомбулуктун түрлөрү аябагандай көп. Психикалык, физикалык, мына ошол зомбулуктарга кабылсаңыздар, мисалы биз азыр 2 пилоттук мектепте мына ушуну үйрөттүк. Мына кыздарыбызга айтып атабыз, зомбулуктун түрлөрүн үйрөтүп атабыз. Мом деген зомбулуктун түрүнө кирет. Сиздер деген кичинемден эле ошо инеме аябагандай жакшы көңүл бурулуп, анан ошо кичинемден эле ушундай ой бар да, эмне үчүн балдарга жакшы көңүл бурулат да, кыздарга мындай көңүл бурулат депчи. Анан чоңойгон сайын уже буга көптөгөндөй мындай кыжаалаттык менен мамиле кылып баштадым дагы. Анан өзүм эле ошо үлгү коомдук бирикмеси бар болчу. Мына ошол жерде 7-класстан баштап волонтер болуп иштеп, ал жердеги семинарларга, тренингтерге катышып жүрүп, өзүмдүн маалыматтарымды дагы кеңейттим дагы. Анан ал жерде биздин кыздарыбыз чогулуп, ошо директорубузга айттык, ушундай болуп түзүлсөк болобу депчи. Анан ал аябагандай колдоду, макул түзүлсөңөр аябагандай эле жакшы. Мындай проблемалар бар Кыргызстанда. Кайсынысын колго аласыңар дегенде, биз албетте кыздардын укуктарын, мен өзүмдүн багытымда кыздарга кандай мамиле жасалат, ошол багытта эле алдык дагы. Анан кыздар өзүбүз эле чогулуп федерация түздүк. Мына ошол жерден эле кыздарыбызды өзүбүздүн мектептерде эле окутуп, мен айтып атпаймынбы, тренингтерге көптөгөн катышып тажрыйбабыз бар да. Мына ошол тажрыйбаларды мектептерге азыр 2 эле мектеп болсо, азыр ушул учурда 20 мектепте тренингтерди, семинарларды өтүп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, кыздардын зомбулуктан коргонуу укуктары деген жыйнак чыгарганбыз. Мына ушунун ичинде бардыгы камтылган. Зомбулукка кантип күрөшсө болот, кыздар кантип коргонсо болот. Мына ушулда иштеп чыкканбыз дагы, ушул багытта биз ушунун ичинен тренинг, семинарларды өтөбүз. Ошондой эле финансыны кайдан аласыңар деп атасыздар. Финансыны бизге аябагандай эле көп бере турган деле эч ким деле жок. Мен айтып атпаймынбы, мында 2 жылдан бери иштеп, 2 жылдык проектибиз бул, Трастфондунан алдык. ООНдун аялдарды жана кыздарды коргоо багытындагы Трастфондунан алып, мына бул биздин биринчи алгачкы проектибиз. Мындан ары да жылдырганы бел байлап атабыз. Айыл элит кыздары менен иштейт. Биздин келечектеги пландарыбыз Кыргызстандын бардык областтарында кыргыз жеринин кыргыз кыздардын укуктарын коргоп, зомбулуктан коргоо. Өзүңүздөр билгендей, мындай да, албетте укук маселеси, зомбулук маселеси айыл жеринде өтө көп. Анткени мен айтып атпаймынбы, ушул заманда укуктардын бузулушу ушунчалык эң жогорку деңгээлге жетти, айрыкча наристе кыздарыбызды. Мен айттым го, проблема көйгөйүбүз ушундай чоң, элестетип көрсөк, чоң цементтен курулган мындай проблема да булчу. Ошол проблеманы биз кармап көрүп атабыз, ошол цементти, ошол көйгөйдү, зомбулукту кармап көрүп атабыз. Бул эмне деген зомбулук, кандай зомбулук экен? Бул зомбулук, мисалы ошол зомбулукту бир чоң эле балбан киши келип, же болбосо чоң эле балбан кыз келип, колу менен бир уруп туруп аны сындыра албайт да. Кыз өзүнүн колун сындырып алышы мүмкүн. Ошондуктан биз ошол дубалды кармап көрүп атабыз. Ошол көйгөйдү кармап көрүп атабыз. Бул кандай деген көйгөй, эмне деген көйгөй? Ошонун чекесинен түшүрүп көрүп атабыз. Ошол проблеманы түшүрсөк болобу депчи. Мына ошон үчүн биз мына көрүп атасыздар, бул жерде Нью-Йоркко барып биздин Весна деген атуу, мына ушул Айтурган менен апасы экөөнүн тарткан сүрөтүн көрүп атасыздар. Бизде бул көйгөй бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө ушундай көйгөйлөрдүн толуктура көрүнүштөрү бар экен. Ошон үчүн дүйнөлүк масштабта ушул кыздардын көйгөйүн көтөргөн, биздин эң өзгөчөлүгүбүз кыздардын укугун көтөргөндө болуп атат. Мына биздин дүйнөдөгү кыздарыбыз, мына апасы ушундай карагылачы, ушундай мээрим төгүп, сүйүп, биздин кыздары, дүйнөдөгү кыздарыбыз ушундай болуш керек деп чыгарып, мына дүйнө жүзүндөгү масштабта ушундай таркалып атат да, мындай программаларчы. Биз аябагандай сыймыктанабыз. Мен Айтурган ошол Нью-Йоркко барып, ООНдун штаб-квартирасында сүйлөгөндө ушундай көзүмөн жаш куюлуп, мен апамды алып барып ошол жерге отургузуп, мен чыгып сүйлөгөндөй эле болдум.